Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Urmat aksakallar, damlalar, karikeler, urmat cemaat, Allah razı olsun. Maşallah. Kişine olsa da biraz kişine sizin adınıza kızmatınızlar gelip kaldık. Allah kabul kılsın, size razı olup kalsın. Bundan murun biz Kırgızstan'ın bar canavartağız. Жақында эле Оштон келдик. Ноокат Ошто болдук. Мындай айтканда Кыргызстандын ар жума сайын ар жерине барып атабыз. Такыр болбогон бир айылга барып, кичине болсо да ошо жамаат менен жолугуп, сүйлөшүп, ыймандашып анан кетип атабыз. Эң жөнөкөй эле тема, бирок эң орчунду азыркы мезгилде бизге кыйнап турган, жүрөгүбүздү өйүп турган тема менен жүрүп атабыз. Же болбосо бактылуу үй бүлө. Бактылуу үй бүлө деген сөз өзү эле чоң сөз экен да. Баарыбыз эле бактылуулукту алайбыз. Бирөөнү тилесек да бакталай калайбыз. Бактылуу болуп кетсин, таалай болуп кетсин, жол ачылып кетсин, туурабы? Кандай бир айтканда баардык жакшылыктарды тилеп атат экенбиз. Эми ошол себептен бактылуу үй бүлө деп айтып атабыз. Эми эмне үчүн бул азыр мындай сиз айтышы мүмкүн Алла чакырып, пайгамбарга чакырып, ошол эле мезгилде субханалла баягы Куранга чакырып, диндеги маселелерди айтып, бир орчундуу нерсени көтөрбөйбү дешиңиздер мүмкүн. Анткени баарыңыздар билесиздер. Анан эми бирок айтайын деген нерсем ушул эки, азыр намаз окуп атып, бирок бактысыз үй бүлөлөр көбөйгөн. Динде жашап атат, бирок бактысыз. Байкап атсаңар керек. Көп убакыттарда мындай нике кыйылгандан кийин эле бир жылдан кийин, 2 жылдан кийин, аябай мындай алыс болсо 5 жылдан кийин кайра ажырашып кетип атышат. Эми карасаң жакшы эле үй бүлө, намаз оккан үй бүлө деп ойлойсуң, карасаң оронгон эле үй бүлө деп ойлойсуң, карасаң сакалчан эле жигиттер турат. Бирок эмнегедир болбой атат. Эмнегедир субханалла биздин жашообузда ушул мындай тескерини корот. Эми мунун күнөөсүн айта турган болсо, эгерде эркек менен аялдын ажыраша турган нерсесинде күнөөсүн ойлой турган болсок, күнөөсү ушундай да, мунун күнөөсү асманда Алланын өкүмү менен аршы а'ла бар. Аршты кармап турган периштелер 8 экен. Бирок айтайын деген нерсем ал жөнүндө эмес. Ошол аршы титиреп кете турган нерсе экен. Аршы титирейт деген сөздө некен чечмелей турган болсо алымдар айтат, бул качан экөө ажырашып боло турган болсо, титирейт деген нерсеси бүткүл нерсе деген сөз. Аршы титирегенде аалам титирип атат экен да. Аалам эмне үчүн десе, анткени аалам бузулду дейт. Эмне деген аалам бузулду? Эмне себептен мындай деп айтып атабыз? Анткени себеп субханалла, эмнекен бир үй бүлө бузулганда ушунча деңгээлде экен, Алланын ырыскы алып келаткан периштели, ырыскы Ибн Касир өзүнүн тафсирде периштелер жөнүндө айтканда ушундай айтат да, ырыскыны алып келаткан периштелер чочуп кетет экен да. Эмне болуп кетти депчи? Ушунча периштелер субханалла өзүнүн алардын мындай каалоосу жок. Алардын субханалла мындай өзүнүн алар өкүмдү гана аткаруучу, аларда нафси да жок. Мына ошо периштелер биздин кылган күнөөбүз себебинен титиреп кеткен тургандар. Же болсо ушундай бир өзүн жоготуп кое турган даражага түшүп калат экен. Биз ошол себебинен азыркы мезгилде ушул эң чоң орчундуу маселе деп ушуну көрүп атабыз. Иман маселесин айта турган болсок, мындай акыйда, илми калам деп коебуз, акыйда маселеси да мындай көтөрүлбөй калды. Эмне үчүн десе, анткени элдин баары тең мусулман түшүндү. Элдин баары деп айта албайм, намаз окуп аткандар түшүндү. Акыйда деген илим бар турбайбы? Бул жерде ла илаха иллаллах ошонун мындай айтканда уңгусу экен. Эми ошонун аркасында эң чоң максаты ширк кылып албаш керек экен. Же болсо ла илаха иллаллахтын мындай максаты ушул экен, ширктен чыгаруу экен. Же болсо ширкке жетип калбоо экен. Кичинекей ошо ширктин чоңу да кичинекейди бар экен белгилүү болду дагы, эмнекен ошол кичинесине дагы чоңуна да барбаш экенин билди. Эмне үчүн десе, анткени эң чоң кечирилбей турган күнөө бул ширк экен. Алла баардыгын кечирет экен, бирок ширкти кечирбейт экен, туурабы? Караңыз, уже билдик. Эми факихтер болсо, мынакей Кыргызстанда мына төбөсү билинип калган факихтер бар. Факих дегенибиз мына шарият закондорунда бир семичкедей чага тургандар келди. Дүйнө жүзүн окуп келди. Мындай айтканда мына Кыргызстанда 146 медресе окуу жай бар экен. Ошолордун жылына бирден чыкса 146 чыгат экен да. 146 факих чыгат экен мындай айтканда. Ошол 146 факих субханалла канча деген шакирттер чыгарат. Аркасында мындай айткан көп экен. Эми билет экенбиз баардыгыбыз тең. Намаз мындай окулат, Ханафи мазхабы мындай, Хамбали мазхабы мындай, Малики мындай, Шафи мындай. Карасаң кандай десе уже эл ушул жагынан өнүгүп өсүп кетти.
Эми намазда мындай туруш керек, талашып, тартышып, мушташып, кээ бир мечиттерде жалгыз аткан бири-бири менен чогуу турбай калгандар бар туурабы? Карасак, субханалла, адамдар бул жанан эртең кайра дос болуп кете берет экен. Эми бизди кетсе кечирип коюңуз деп. Бирок бир үй бүлө бузула турган болсо, же болбосо адамдын акысы. Ушул жөнүндө айтайынчы. Эмне үчүн дегенде, аалымдар көп убакыттарда адамдын акысы жөнүндө жазган мезгилдерде теманы китептин башына чоң кылып чыгарып койгон. Адам акысы бул өйдө турат. Баардык нерсе өйдө турат. Адам акысы. Билесиздер шуну? Мисалы алса, атабыздын алдында акыбыз бар. Энебиздин алдыбызда акыбыз бар. Бир туугандардын алдында акыбыз бар. Кошунанын алдында акыбыз бар. Балдарыбыздын алдында акыбыз бар. Аялыбыздын алдында акыбыз бар. Дегеле дейин мындай Алла жараткан бардык макулуктардын алдында акыбыз бар экен. Мен байын айтып атам, керек болсо биздин мындай аттын дагы, айвандын алдында да акыбыз бар. Эмне үчүн билесиздер? Анткени себеп ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 адамдын аттын үстүндө отурганын көрүп түшкүлө деп атат. Түшкүлө. Буларды маркап мындай минип алып, креслодагы отурбагыла. Өз ишиңер барбы? Ылдыйраак туруп сүйлөшкүлө деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жада калса ушу аттын, айвандын дагы акысын бериш жөнүндө бизге үйрөтүп кеткен уже. Динибиз ушундай, бир да жеринде кемчилик жок. Анткени Ал-яум акмалту динукум. Алла да бүгүн силердин диниңерди толук кылдым дейт. Дин толук экен. Динден кемчилик издеп таба албайсың. Биздин динибиз ушундай. Биздин динибиз толук. Кыямат күнгө чейин субханалла. Ида шамсу кувират. Мына бул шамс ба күн бар го. Алланын кылган жана айнектей сынып калат экен да. Чачырап кетет экен. Вайдан нужумун кадрат. Өзүнсү Алла да ушундай экен, асмандагы бүткүл жаратып карап турган көз көрүнүп турган нерсенин баардыгы күлүп чөт экен. Идал жибал суират, мынакей бул тоолор, улуу тоолор. Унун жердин мисалы 75% тооло турган болсо, ошонун баардыгы тең субхана казыгынан чыгып, Алла таала чачып тастайт экен, карайсың. Мына ушундай мезгилге чейин, акыркы дүйнөсүндө адам жашап аткан мезгилге чейин динибиз толук болуп тура берет экен. Эч бир кемчилик таба албайт экенбиз. Бирок ошол динди кармап аткан эркекте, аялда кемчилик болот экен. Эмне үчүн десе, бирөө динди толук түшүнбөй калышы мүмкүн. Мына кыргызча сөз бар го, эми көңүл албагыла, аял киши ушак айтпайт, каңгырышып калат деп турабы? Көп убакта каңгырышып калат, билбейт, түшүнбөйт, ал камил деңгээлге жеткизе албайт. Ошонун себебинен Алла Кур'анда айтып аткан, жана сурооңор болсо дейт да, адашып кетсеңер, анда билүүчүлөрдөн сурагыла. Алла өкүм кылган уже, сураш керегибизди, билүүчүлөрдөн. Ошонун себебинен биз субханалла маскап кармап, динибиз толук болгону ошо динден, толук динибизден адашып кетпейли деп, жанагы маскаптарга бөлүнүп маскап кармайбыз. Ошонун себебинен экен. Эми мейли, бул жөнүндө сөз жок. Бир айтайын деген нерсем, субханалла, азыркы биздин динибиз, мына биздин динибиз кандай? Динибиз толук экен. Тутуп аткан адамдар кандай? Мына ошондо маселе экен. Мынакей капыр бар экен бир. Капыр дегенибиз ушул, субханалла, анын маселеси чечилген. Ал болду, тозокко чөт экен. Машалла. Келиңиз дамыла, машалла. Кечириңиздер. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Сиз жакшыбы дамылам? Кудай шүгүр. Кечирип коюңуз. Сизди семинардан алып койдукпу? Алла разы болсун. Улай берели, уруксат берсеңиз, Улай. Демек, мына ушундай экен. Айтайын дегеним, урматтуу бир туугандар, демек динибиз толук болсо, динде эч бир кемчилик таба албай турган болсок, ошол дин менен жашоодо сиз менен биз үчүн эмне бар? Нажат бар. Нажат деп кутулуу бар. Динибиз бул кутулуу. Эмнеден кутулуу десе, биринчисинен бул дүйнөдөгү бардык проблемалардан кутулуу. Бул дүйнөнүн проблемасы. Кайсы нерсе болсун, мейли иштеп аткан ишиңде болсун, мейли субханалла издеп жүргөн нерсеңде болсун, мейли ойлоп аткан нерсеңде боло турган болсо дагы, ошол динде чечим бар экен. Ошол биздин Алла Таала бизге берген динде чечим бар экен. Ар биринин субханалла жообу бар экен. Ар бир нерсени мындай кандай биз айтып коебуз го, Восток делает тонкое деп коет, ушундай сөз бар. Восток делает тонкое деп коет. Эмне үчүн мындай айтылган? Эмне үчүн тонкий деп айтат десе, көрсө биздики мындай кылдай эле болгон нерсени кылып коет экенбиз да, тоодой баладан кутулат экенбиз. Алла Таала өзү мына бизге мындай насаат бергенде, аяттар менен насаат берген, жолобогула, кылбагыла. Алла мындай айтканда, мындай жолобогула деп коет да. Мына зына жөнөсө, ла тақраба зина.
зынага эмне кылат? Жолобо кылат дейт. Такыр ошонун жанында мындай ошого шек келтире турган нерсеге да жолобо кылат дейт. Шек келтире турган мындай ошого окшош мындай көзүң менен дагы, колуң менен дагы, бутуң менен дагы, мүчөң менен дагы, оюң менен дагы субханалла ошол нерсеге жолобо дейт. Караңыз кандай бүткүл тарабынан коргоп койду. Алланын дини ушундай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зынада дейт, көздүн үлүшү бар, колдун үлүшү бар, буттун үлүшү бар дейт. Карасаң дене мүчөнүн үлүшү бар экен субханалла. Демек урматтуу уктугандар, динибиз ушундай таза экен. Динибизде эч качан бирөөнүн акысын жеп, бир акысын бузуу, бирөөнү мындай айтканда бир жанагындай өлтүрүү жок экен. Мына азыр мындай актуал тема болуп кетти, экстремизм деп, мындай терроризм деп. Исламда экстремизм да жок экен, терроризм да жок экен. Бул нерсе биздики эмес экен. Биздин динибиз тынчтыктын дини экен. Биздин динибиз субханалла бактылыктын дини экен. Демек, азыркы мезгилде адамдар чыгарып акылындай кандай десем, дин бизден дин бар экен. Дин китепте бар экен. Дин субханалла молдун оозунда бар экен. Бирок биздин жүрөгүбүздө түнөк таппай атпайбы? Биздин жүрөктөрүбүздө түнөк тапкандан кийин анда адамдар динден бул жерин кармасам, ай ата туура эмес болуп калабы? Бул жер туура же туура эмес деген күмөндүү нерсе болбойт. Ал эми качан жүрөгүбүзгө түнөк таппаса дин, анда бизде күмөн боло берет. Окусамбы, окубай эле койсомбу? Бассамбы, баспай эле койсомбу? Кылсамбы, кылбай эле койсомбу? Деген ойлор бизди субхана күнү субхан жеп, мына ошону биз васваса дейбиз. Васваса акыйкатта субханалла кимден болот? Каддабун алим. Ушундан бир калпычынын, жалганчынын эң улуусу болгон шайтандан болот экен. Демек, ошол күмөн жүрөккө качан кирет экен? Качан субханалла биздин жүрөгүбүзгө иман кирбесе, дин түнөк таппаса экен, байкелер, апалар, эжекелер, биз ошол жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Жүрөккө түнөк тапкан дин жөнүндө сүйлөйлү деп атабыз. Жүрөгүбүздү каптап, толук кылган ушул нерсе жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Билесиздерби? Денеде дин бар, ошол эле жүрөктө иман бар экен. Карайды, эмне үчүн дин бар? Анткенсе намаздын 12 шарты бар, туурабы? Ичкиси, сырткысы. Алдыңкысын 6 шарт дейбиз, бияң болсо фарз дейбиз. Бирок 12 фарз. Айтайын деген нерсем, эгерде биринчи баскычты барсаң, экинчи баскычка бара албайсың, туурабы? Эгерде денең субханалла бузулган болсо, денеңде дарат жок болсо, денеңде гусул жок боло турган болсо, экинчи степке эмне экен? Жай намазга чыга албайбыз, туурабы? Эми биринчиси бар, бирок субханалла жай намазың нажас боло турган болсо, экинчи степке чыга албайбыз, туурабы? Качан жай намаз таза болгондо кийимиң таза болуш керек экен. Кийимиң таза болбосо эмне болот? Субханалла намазга кире албайбыз. Туурабы? Кара, бул дин. Дини ушунчалык. Эми сиз субханалла эмне экен? Мындай денеңизди мындай гусулдуктан, жунуптуктан, жанабаттыктан, мындай кирдиктен, булганыштан эмне кылдыңыз? Суу менен жууп салдыңыз. Суу менен жуулду. Даратыңыздагы, гусулуңуздагы эмне болду? Суу менен жуулуп кетти. Ошол эле мезгилде бул жай намаздын кирлиги, нажастыгы дагы суу менен жуулуп кетти. Кийимиңиздин нажастыгы эмне менен жуулуп кетти? Субханалла. Эмне экенин? Эмне менен? Суу менен жуулду. Эми карасаңыздар, суу менен жууйт экен. Ошон үчүн дин экен. Сыртыбыз баардык тазаланды. Эми субханалла, бер жанда үчөө эмне экен? Жүрөктүк экен. Эми кара, биринчи баскыч бул жүрөктү көздөй баскыч экен. Эгерде сиз менен биз ошол жүрөктү тазалабай турган болсок, жүрөгүбүзгө дин алып келбей турган болсок, анда субханалла биз динден пайда таба албай калат экенбиз. Аллаху акбар. Эмнени айткым келип атат муну мен? Эгерде сен жүрөгүңө дин жайгашса, жүрөгүңө кире турган болсо, ошону айтабыз. Иман эмне десе? Ал-иманун иqrarun ва тасдиқун бил қалб. Иман эмне деп, мына биринчи эле медресеге киргенибизде, качан биринчи эле мечитке киргенибизде, иман жөнүндө өткөндө айтып экен. Иqra, иман дейт. Бул ооз менен айтуу дейт. Ла илаха иллаллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад абду ва расул. Мына бул тилибиз менен эмне кылдык? Иqrar кылдык. Эми тасдиқын болгон ошон жүрөгүң тасдикташ керек деп атпай турабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында мушриктер эмне болду? Эй Мухаммад, ооба биз сен айтып аткан нерсеңе ишенебиз дейт. Асман жердин баарын Алла жаратты. Ал атпайт нерсе Алла жаратты. Бирок субханалла, биздин бул Латта ва Узза, бул Кабанын түбүндө турган 365 бутубуз ошолго жеткиз, Кудайга жеткизе турган жол. Биз ошонун үчүн атабыз деди. Ошон некен алардын жүрөгүндө ошол оозу менен айтты,
Бирок жүрөгү менен баягы өзүлөрүнүн 365-60 турган бутуна, айкелдерде кудайларына болгон ишеними көбүрөөк болгон сен алар мушрик, көп кудайга сыйынуучу, ширк кылуучу болушту. Алардын жүрөгүн тазалоого келген мезгилде алар эмне кылышты? Жок дешти. Абу Жахил деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң чоң душманы, жахилдердин атасы деп бекер коюла алмас. Мындай бир надандардын дейт да, ушундай бир жүрөгүндө Кудайга болгон, пайгамбарга болгон жек көрүш ушунчалык көп болгон да, ушунчалык көп болгон. Субханалла. Аллахтын кудурети ушундай бир алындар дейт го, ушул заманга чейин Абу Жахил деп койгон эч ким жок дейт да. Эмне үчүн десе, анткени атайт турат дейт аны, адамдар түртүп турат дейт да ушундай. Ошол эки ушундай деп аткен. Караңгы түн, жаан жаап атат. Билесиздер, Меккеде кар жааганда кандай жаан жааганды көргөнсүздөр, жаан жааганда мондай чоң адамдар жерге түшкөндө, тарс түшкөндө субханаллахны чачырайт го, бир башкача чачырайт. Аллаху акбар. Мындай бир башкача түшөт да, бир 2 мүнөттүн ичинде барсаң сел жүрүп баштайт да. Ушундай чоң жаан жейт. Эми чагылган түшкөндө ушунча катып кетет, мындай таштарды жарып кетет. Эми караңыз, ушундай ана суук болгондочу башкача суук болот чөт. Момент суук болот. Ушундай бир суук, караңгы, чагылган чарт деп, эми эшик такылдап аткен. Такылдай элек, алыс жактан бирөө селекөтү көрүндү. Айтып атышат, аялга мындай карасаң дечи бирөө келет ат деди. Абу Жахил мындай суукта, мындай эмеде, көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта келет ат. Алла, ушу мен келип эмне сураса ошону кылам деди. Ошону берем деди. Эми Абу Жахилдин эшиги таркылдалды. Абу Жахилдин эшиги такылданганда, баягы аял чыгып ачты караса, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам экен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам туруп. Аллаху акбар. Абу Жахил, бул Мухаммад келдисе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Абу Жахил жактырган жок. Бирок аларда дагы конокко болгон урмат бар эле. Дагы ошол эле мезгилде пайгамбарыбызды жактырбай турса дагы, пайгамбарыбыздын аманаткөйлүгү, адамдар кылган мамилеси, анын субханалла адамдардын кадыр баркы Абу Жахилди пайгамбар түртүп чыккандан түрттү дейт. Ушундай бир сыйрада коз, пайгамбарыбыздын өмүр баяны өтө чоң изилденген бир китепте ушул моментте ушундай деп айтышат. Абу Жахил дейт да, жүрөгүндө пайгамбарыбызга жек көрүш ушунчалык көп болчу дейт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамкерчилик сыпаты, адамдарга болгон мамилеси, анын жашоодо, хаятында, жашоосунда болгон мындай бир адамкерчилиги дейт да, Абу Жахилдин жүрөгүнөн пайгамбар түртө албады дейт. Карасаң кандай нерсе? Өтө чоң маселе. Ошон себептен айтат да, бул дүйнөдө дейт да, адамдардын бар нерсе жоголо турган болсо да, бирок сенде адамкерчилик жоголбогон болсо, сенин кадыр баркың дайым өсө берет. Адамкерчилигиң, мына бай болсоң да адамкерчиликтүү бол, кедей болсоң да адамкерчилик, бийлик ээси болсоң адамкерчиликтүү бол. Бардык сага бүткүл адамзаттын бардыгы сага баш ийип кала турган болсо да, адамкерчилигиңди эмнеге жоготпошуң керек. Баягыдай эле жөнөкөйлүгүңдү, баягы эле субханалла мындай берешендигиңди, марттыгыңды, баягы адамдар менен жөнөкөй сүйлөшкөндүгүңдү, мына билесиздер да, кичине адамдын колунда бал бар болуп калса, кичине бир бийлик ээси болуп калса, кээ бирлер кичине жылдыз болуп кала турган болсо, сүйлөгөн сөздөр чоң болуп, адамдарга момундай эме болуп калат го. Түртүп, мындай сүйлөп, келчи бер ой деп калат го мынтип. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го, эгер бир адамдын дейт да, колун жаңсап калганын көрсөңөр дейт да, ошонун бузулганын белгисинде дейт. Мындай, тур деп калса бүттү экен. Ошол адам бузул дейт. Эмнесе анын рухуна, анын жан дүйнөсүнө дейт да, текеберчиликтин мындай тешик ачылып калган экен. Шибли рахматаллахи айтат, мен текеберликти билем дейт экен. Кантип билесең десе, жаңсап калса дейт, жаңсап калса. Бийлигинин себеби менен, илим себеби менен дейт. Эгерде ушул нерсе болуп калса, мындай жаңсап калса, мен ошол жүрөгүнө тешик болуп калды деп айткан экен. Ушундай экен. Бирок Абу Жахил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне кылды? Мындай түрт алган жок. Айт, Мухаммад, айт, эмне каалайсың десе, Абу Жахил дейт. Siz menden ulusuz. Biz sizi sıylayız. Bir nese üçün geldi. Ayet emne için dese, uşu aşhadu en la ilahe illallah Muhammed ve aşhadu enne Muhammed abduhu ve resulü ayet koç degende, yok dedi, ben aytmayım dedi. Barçık gibi ben. Dep akın türde eşit cevap koydu. Ayal tangalı atken, Abu Jahil, sağa emne oldu? Emne oldu?
Сен эмне үчүн мындай кылдың? Айттың го сен, оданга тура турган эркек элең го. Дегенде айтты, жок dedi. Мындан башкасын сураса баарын кылмакмын dedi. Мындан башкасынын баарын dedi. Демек, бул жерде сөз ушул экен, карасаңыз. Ушул сөз, бир сөз. Ла илаха иллаллах. Сени да жараткан, сени да өлтүрө турган, ырыскы бере турган, бай кыла турган, кедей кыла турган, жакшылыкка жеткизе турган, жакшылык алып кое турган бардыгы тең иллаллах экен. Бир эле Аллах экен деген нерсени кабыл алгысы келген жок экен. Анын ошол жүрөгүнө мындай тастык болуп кирбеген себебинен дейт, эң адамзаттын эң жакшысы Аллах Куранда Мухаммадур Расулуллах деп жазып койгон, ушуна мөр басып койгон Хатемил Анбия, акыркы пайгамбар, мындай пайгамбар болбойт. Анын шапааты кабыл боло турган. Ошол мезгилде адамзатка эгерде бир дуа кыла турган, ошол жердечи, кара, Абу Жахил ошону кабыл алганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах, Абу Жахилдин күнөөсүн кечир дегендечи, анда эмне болмок? Абу Жахил ошол жерден бейиштик болмок. Бирок Аллах каалаганча анын жүрөгүнө салган жок. Караңыз кандай нерсе. Алла Таала Абу Лахабты жөнүндө билесиңер, Таббат яда Аби Лахаби ва таб. Алла Таала Куранда деген Таббат сүрөсүнүн кылдагы ошол жерде анын ушунча деңгээлде тозокко түшөргөнүн айтып койду. Эми мында да чоң мужиза бар деп айтат алымдар. Чоң мужиза, пайгамбарлык, Алла Тааланын пайгамбарга чоң бир керемети бар дейт. Эмне үчүн десе, исламдын башталышы болчу. Исламдын башталышында чүрөт бул сүрө. Ушул сүрө исламдын башталышында чүрдү. Эми ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондон кийин дагы 20 жыл пайгамбарлык кылып атпайбы? 20 жыл пайгамбарлык кылат. Ошонун ичинде дейт, ошонун ичинде. Эгерде мисалы Абу Лахаб ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахты кабыл кылып койгондо дейт, анда эмне болмок? Анда бул Курандын баары жалган болуп калмак экен. Көрдүк кандай? Аллах билип туруп анын жүрөгүндө нифакты, капырчылыкты билип туруп, анын аялы жөн эле эмес, жанагындай бир курма багынын сыртын сыйрып туруп жасалган, жалбырактар менен жасалган жип менен, аркам менен сүйрөп алып туруп, тозокко отун ташып, субхана күйөөсү менен кошо боло турганын айтып койгон. Алла Тааланын ушундай бир улуулугу ширеки, субханалла. Алла кимдин жүрөгүнө иман салып койгон болсо, аны эми эч ким чыгара албайт экен. Өзүнөн башка адамдан өзүнөн, сиз менен биз эле чыгаралат экенбиз. Карап тур, мына намаз окуп баштадың, жүрөгүң эми намазды ким токтотту? Сен өзүң токтоттуң, туурабы? Өзүнө эми Алланын кудретин караңыз. Абу Лахаб акырында Алланын кудрети ушундай экен. Денесинин бардыгы жара басып өлүп кетти бу дүйнө. Денесинин баарын жара басып. Эмне үчүн? Анын келсеп, анын жүрөгүндө капырлык бар болчу. Чыны капырлык бар болчу. Алла Таала толук кылып жиберген динибизге баш ийбеген себебинен болду. Бул жерде эмне үчүн айтып келип атат? Анткени ушул жерде отурганыңыздын баардыгыңыздар эркектер атасыңар, бирөөнүн күйөөсүсүңөр, бирөөнүн субханын баласысыңар. Демек эми сиз чыныгы жүрөгүңдө ыйман түнөк тапкандан кийин эми өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө кам көрүшүң керек. Өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө кам көрүш керек. Үй бүлө жөнүндө кантип кам көрүшүбүз керек десе, эң биринчи маселе ушул экен. Алла Таала Куранда маанисинде ушундай деп айтат. Өзүңөрдү дейт, биринчи өзүңөрдү. Мына эркектер өзүңөрдү. Өзүбүздү эркектер мына. Эркекмин дегендер өзүңөрдү дейт. Алла Таала биринчи өзү айтып атат. Демек эркек биринчи оңолуш керек сөзсүз. Эркектин бул жерде дагы алымдар айтат, ушул жерде дагы тафсирлерде келет экен. Бул эркек дейт. Алла Таала өзүңөр дегенде эркек үйдүн башы экен. Эркек үйдүн башы экен. Кожоюн экен, субхан. Бардык нерсе чечүүчү, жүктүм бар ошондо экен. Алла белгилеп айтат экен. Биринчи өзүңөрдү дейт, дин менен жашаткыла. Өзүңөрдүн жашооңорго дин келсин, иман келсин. Өзүңөр жашоо иман ушундай камил келсин, субханалла. Ушул камил келген иман кантип билет десе, алымдар жөнөт качан дейт, өзүнө келген каалаган жакшылыкты башка бирөөнө каалап калганда, ошол адамдын жүрөгүнө, ошол адамга өзүнө иман келди дейт. Мисалга алса, канча деген эркектер өзүнүн аялын сабап жүрүшөт. Былчылата сабап атканын көрүп атабыз. Жанагындай топтой тепкилеп атканын көрүп атабыз, субханалла. Бирок бир эркек ушул жерде тургандыгыңыздар каалайт белең бирөө өзүңө бирөө топтой тепкилешти. Каалайт белең бирөө силерди, субханалла, ушундай бир жана камчы менен сабашты. Каалайт белең силер чачыңарды бирөө кырып салышын. Каалайт белең мурдуңарды кесип салышын. Каалайт белең кулагыңарды кесип салышын. Каалайбы эркек? Каалабайт болуш керек, же каалайсыңар? Каалайт болсо кол көтөрүп койгула, мен ушундай даярмын деп. Жок, көрдүңбү, мына бирөө да көтөрбөйт. Эмне үчүн дегенде, субхана, каалабайбыз. Ошол нерсе, субханалла. Өзүңө каалабаган нерсени башка бирөөнө каалабашы бул толук момундук.
Өзүңө каалаган жакшылыкты каалоо бул толук момундук. Демек, некен Алла жараткан махлуктарга болгон жакшы мамиле сен субхана өзүнүн кутулушуңдун себеби экен. Алла менен мамилени турладың. Эмне кылыш керек экен? Эң биринчи ошол сен милдетиң, ошол өзүңдү биринчи тазалоо, анан өз үй бүлөңөрдү алоолонуп күйүп турган оттон сактагыла деп атат. Жөн эмес экен, алоолонуп күйүп турган оттон сакта деп атат. Эми кантип сактайбыз десе, жооп ушул экен. Биринчи, эркек киши иманын камил толуктоого аракет кылыш керек экен. Иманга мээнет кылыш керек экен. Имандын мээнети зарыл экен. Бул жөнүндө айтса, аз ойлоп башташыңыз мүмкүн. Бул жута баягыдай эле окшош эле сүйлөп атат деп. Жок, окшош эле сөз. Мисалы алса, мен жаныма келип да, мына Азирет Муфтий келип сүйлөсө да, ушуну сүйлөп берет силерге азыр. Эгер Абшүкүр намазы ошону сүйлөп берет, субханалла. Мына раматтылык чугачы көз өтүп кетти. Ошонун сабагы мына бир көрсөң 5 жыл бою көрсөң болот. Бирок субханалла ушул эле жөнүндө сүйлөп атат. Байкатасыңарбы? Эмне үчүн? Анткенсе биздин динибиз ушундай. Биздин динибиз танбих. Танбих только ойготу, ойгон, уктап аткандар ойгонгула. Көздөрдү ачкыла. Танбих болот бuyakta. Субханалла. Дейин дегеним ушундай. Танбих. Танбих кандай болот экен? Ойготу кандай болот десе, бирөөнү чимчибийет. Бирөөнү чабийет, бирөөнү тебийет, бирөөнү кулак кыйкырып, бирөөнү чочутуп, туурабы? Аллах да ушундай. Ар бирибиздин сыпатыбызга жараша сабырсызларга сабырдуу болгула деп чимчибийет Куранда. Анда чимчиган Алла айтат: "Инналлаха ма'ас-сабирин" дейт. Эй, сабырсыздар. Койгула, токтоткула. Силердин Роббиңер жаратуучуңар дейт. Чындыгында сабырдуулар менен бирге. Сабырдуу болгула. Деп эркектер онда аялдыга дагы, эркекке дагы деген Алла да ошо чимчийт. Акылың жетсе, токтотушуң керек. Пайгамбар муну чечмелеп, чыныгы баатыр дейт, чыныгы эркек, чыныгы аял, чыныгы момун ушундай дейт. Качан некен ал бирөөнү көтөрүп чаап, же тоглото чаап, же болбосо сайып өлтүрүп салганда эмес дейт. Субхана ачуусу келгенде дейт, ачуусун жута билгенде деп койгон. Пайгамбар ушуну түшүндүрүп берип атат, субханалла, аяткачы. Чындыгында Алла сабырдуу болот дегенде пайгамбар сабырдуу болгон эркек, сабырдуу болгон аял киши жаннатта, мен аз келат бир аят окуп келдим. Маанисинде ушундай: иманды сабыр кылгандарга, иманын бекем кармагандарга Алла Таала субхана агып турган дарыяларды жана узун бийик болгон курулган касырлар жөнүндө айтып атат. Алла муну эмне кылат? Бизге монтей ойгонгула, эгерде силер сабыр кыла турган болсоңор, иман келтирип турган сабыр кыла турган болсоңор, өзүңөргө каалаганды башка бирөө кааласаңар, өзүңөргө каалабаган нерсе башка бирөө каалабасаңар, мына ошондо субхана ушул нерсе бар деп атат. Алоолонуп турган от бул сиз менен биз үчүн даяр. Тагдыр эгерде мындай эмеге акыйдабый китептерге тереңирээк кире турган болсок, бир сонун нерсе бар. Биз үчүн, ар бир эркек үчүн, ар бир аял үчүн Алла тарабынан жаратылып коюлган тозок да бар, бейиш да бар. Ар бирибиздин тозогубуз да бар, бейишибиз бар. Биз бардыгыбыз тең сапарда жүрүп атабыз. Мына мен сапар кылып келдим субхана, А точкасынан Б точкасына чейин. Өмүр өзүбүз субхана ушундай бир тарих, ушундай жол. Ушундай бир жол субханалла. Биз жолдо кетип баратабыз. Баарыбыз тең мусафирбиз. Биз акыретти көздөй мусафирбиз баарыбыз. Бирөө бейишти көздөй мусафирлык кылып барат, бирөө тозокту көздөй келип барат. Бирөө ошол тозокко да бейишке дагы өзүңдүн ирадаң менен, Алла сиз менен бизге ирадай жүза деп коёбуз. Кичинекей Аллах берген бир мүмкүнчүлүк менен өзүң алып баратасың. Демек, урматтуу бир тааным, ал биринчи өзүдөн андан кийин өз үй бүлөбүзгө келгенде карагылайм. Эмне кылышыбыз керек үй бүлөбүз бактылуу болуш үчүн? Десе, Алланын көрсөтмөсү менен, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтмө сүннөт тарикасы менен үй бүлөбүздү тарбиялай турган болсок, ошондой жашай турган болсок, белгилеген шариаты, ошол шарият менен жашасак, машалла бизге бактылык келет. Менен сурашат: "Устаз, аялыма канчадан бери намаз оку деп айтып атам. Канчадан бери хижаб ки деп айтам, кийбей атат. Тажап кеттим. Андан көрөк башка аял алып жашасамбы?" Субханалла, мындай коем да, чыда, жылтыраак болосуң деп коем да. Көчөнү ушинтип бир чыда, жылтыраак болосуң десем, устаз, на такой серьезный вопрос глупый ответ дегенде айттым да, для глупого какой вопрос, такой ответ дедим да. Чын,
Бул жөн эле нерсе эмес. Биздин шарият ушундай. Чыда жылтырак болосуң деген сөз, ошону алдың беле, эми субханалла, эми өмүр бою. Сен эле аялың эмес, субханалла. Пайгамбарлардын аялдары дагы керек болсо, өмүр бою субханалла, эмнекен каршы болуп өтүп кеткендер бар. Пайгамбар 950 жыл бизди дават кылган бирөөчү. 950 жыл дават кылган субханалла. Анын субхана 4 баласы болгон. Бир баласы капыр болуп кетти. Пайгамбарлардын жашоосу ушундай болгон. Эми сен болсо, эмнедир жаңы эле динге келе калып, олиялардай жашагың келип баштайт го эскелечи. Олиялардай болуп эле субханалла, мындай бир азыр ушундай бир эметсем, анан кийин бирөө болсо айтат, устаз дейт, мен бурунку аялымды кетирген үчүн абдан кейим. Эмнеге кетирген кейсиң? Аллаху акбар. Десем айтат, анткен себеп субханалла, ошондой эле кыла бербесем болбоптур. Анткен себеп эмнекен, мурунку жашоом башкача болуп кетти. Мен ойлогондой болгон жок. Билесиңерби? Бир бар сиздин каалооңуз бар, бир бар Алланын каалоосу бар. Алланын каалоосу дайыма болот, сенин каалооң эч качан болбойт. Алла Таала ушундай зат, ушундай улуу, кудуреттүү зат экен, ал билет экен бизге эмне керегиң бар экен. Ал билет, субханалла. Ошон үчүн башында эле ушундай кылган болчу. Тагдырыңда жазылган нерсеге таң берүү, ыраазы болуу, бул сенин субханалла чыныгы момундугуң белгиси. Мынакей. Биринчи демек, эмнекен ошол жашооңо келдиби? Канча мисал алса, мейли мына эме калбаңыздар, бирөөңөр бир аялыңар бар, бирөө эки аялыңар бар, бирөө үч аялыңар бар, бирөө 4 аялыңыздар бар, субханалла. Бар азыр толтур эле. Бирөө биринчи аялы, бирөө экинчи аялы, бирөө үчүнчү аялы, бирөө 4-нчү аялы бар. Аялы, мындай айткан бирөөнүн. Демек, эмне кылыш керек экен? Ушу болду да турабы? Эми үй бүлөнү эгерде субхан бактылуу болом дей турган болсоң, эми пайгамбар көрсөткөн көрсөтмө менен жашаганга аракет кыл. Пайгамбар көрсөткөн көрсөтмө менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркек менен аял кандай болуш керек дегенде, эри шаркак болуш керек деген. Эри шаркак деген сөз түшүнөт болушуңар керек. Бири-бирине мындай жанагындай бир поддержка берип туруш керек деп айткан. Мына аялыңыздын динге келишине поддержка кылыңыз. Күйөөңүздүн динге келишине поддержка кылыңыз. Мындай айтканда көмөк көрсөтүңүздөр. Ошол эле мезгилде субханалла, ошо көмөк көрсөтүп атканыңарда да жөн эле көмөк көрсөтүп койбогула. Авалки ушундай бир чын ыхлас менен ушу оңолуп кетсе экен деш керек. Biz ömür boyu oңолуу жолундабыз. Унутпагыла. Бүгүн 5 мал намаз окуп эле, 4 ай даватка чыгып эле, медресе 1 ай окуп келе калып эле, анан субхана мен опоңмун деп эле ойлобо субханалла. Билесиңерби? Мисалы алса, мына сыртта толтура машинелер турат. Бирөө 96-жылкы машина, бирөө 2000-жылкы машина, бирөө 2004-жылкы машина, 2017-жылкы машина толтура турат субханалла. Баарыңардан столго бир мезгилде оңдоп турган, бир мезгилде чыга турган болсоңчу, эртең күнү сөзсүз бир жеринде кайра оңдоп турган жер чыгат. Ушундай биз субханалла иман келгенде элечи бүт жагыбыз жапжаң болуп туруп анан маслоой чыгып калбайбыз биз. Баягы тас кейпибиз кайра чыгып калат. Ошон үчүн өмүр бою оңолуш үчүн жашайбыз биз. Өмүр бою адам болуш үчүн жашайбыз биз. Өмүр бою биз субханалла бейишке чыныгы адамдар кирет. Чыныгы адам деген сөзүбүзчү, чыныгы мындай айтканда камил болгондор гана кирет, билесиңер. Бейишке тазалар кирет десе, бетиңди кечке жуу берсең бейишке кирип калбайсың. Субханалла, чачыңды кечке жуу берсең бейишке кирип калбайсың. Керелден кечке жаңы кийимчен жүрсөң бейишке кирип калбайсың. Жок, таза деген нерсеси ичи да сырты дагы өзүнүкү таза, анан башка бирөөнө зыян бербегендер кирет. Ушундай нерсе. Бир күнү Масжиди Набавиде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабалары менен турганда bir adam geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu cennet, bu beyiştik dedi. Bu cennetlik, bu beyiştik. Sahabalar taң kalıptır. İkinci gün gelende de şunu dedi. Üçüncü günde şunu. Anan taң kalıp, ne olup kettik en? Bunu bir tekşerbesek bolboydu. Dep, sahabaların birisi, ötemde zirekler var da, misal alsa gevelenler var da, izildep jürümdegenler var mı? Ne din izildep kerep, ilimin жоқ болса izildebeyle koy. Aytkandıgılar boldu. Антесе субхан азыр изилдеп кеткендер көп турабы? Орусча маанисин окуп, антигин окуп жок субханалла. Ал маанисин окуп койгондо субханалла сен эме окуп калбайсың, алым окуп калбайсың. Ушуну унутпагыла. Тиги жерде бир нерсени Куранды үйрөнүүчү эле канча деген илим керек. Эми субханалла аракеттин үстүндө жүрүшүбүз керек. Мейли, ладно. Бияна киришпейле калды. Анан сахаба баягы изилдеп, баягынын аркасынан барыптыр. Бирок бир нерсе айттыр. Менин бир эмем бар, тууганым. Бир улсат берсең, сиздикинде болсом. Эмне болду десе, biraz атам менен келишпес калдым. Мейли, менин жүрө тур. Баягы бир күн жүрдү, 2 күн, 3 күн жүрдү. Карайт, эч нерсе таппайт. Бир эле нерсеси бар экен, түн ичинде эки жак оодарганда Аллаху акбар деп коет экен да, битти. Болду.
таң калат экен, бул ушунча күн жүрсө дагы таппайт. Эмне себеп болду мунун мындай жүргөнүнө? Эмне үчүн пайгамбарыбыз бейиштик деп айтты? Аллаху акбар. Анын акырында досум, тууганым экөөбүз эме болуп калдык. Сиздин тамагыңызды иштим. Эми мага уруксат берсеңиз кете берейин деп анан үйүнөн чыгып баратып, кайра баягы алар калпты да жакшы көргөн адамдар болгон эмес. Бир илим издөө максатында болду тигинси. Анан айтат экен, кечирип коюңузчу, бир суроом бар. Бир өтүнүчүм бар. Мен атам менен деле урушкан эмес болчумун. Атам менен деле ушундай жаңжалдашкан эмес болчумун. Бирок Алланын кудурети ушундай экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз мечитке кирген сайын бул бейиштик деп айтып атты. Бейиштик деп атты, мен ушул сизди билейин дедим. Эмнеңиз бар эле десе, айтып, мына ушундай эле менин жашоом ушул. Анан кетип барат, макул анда кечирип коюңуз. Балким бул пайгамбарга гана белгилүү бир нерсе окшойт деп, чыгып бир аз жылгандан, "Эй, тууган, бер кел" деп чакырып алды. Менде бир амалым бар. Пайгамбар айткан үчүн, анан сен издеген үчүн айткым келип атат десе, айтыңыз, эмне болуп, кандай амалыңыз десе, мен качан кечинде жатканда дейт, эртең менен кече бүт адам кечирип жатам деген экен. Бүт адамдын бардыгын кечирип жатам. Эртең менен турганымда кечке чейин субхан, бир да адам жөнүндө жаман ойлобойм деген экен. Бирөө мисалы жаман, бирөөдөн жаман ойлобойм дегенде айттым, мен мындай кыла албайм деген бар сахабатчы. Мен мындай кыла албайм. Сирада келет бул жөндөчү. Сирада өзгөчө. Мен ушуну окуганда мен да ойлогом мындай нерсе болбойт экен депчи. Бирок ошол сахабалар кылган нерсени эмне үчүн биз кыла албай эткенбиз? Алар да адам болгон турабы? Аларга субхан сөз тийгизбейбиз, аларга жаман сөз айтпайбыз. Бирок айтайын деген нерсе мушуреки, алардын жашоосунда ушул нерсе болгон. Эч качан субханалла бир да адамга жаманатчылык каалашкан эмес. Демек, сиз да биз дагы эмне экен, өзүбүздүн жанында жашап аткан күйөөбүз жөнүндө жаман ойлобойлу. Анткени азыркы мезгилде жанагындай күйөөсү жөнүндө жаман ойлогон аялдар аябай көбөйүп кеткен. Жаман ойлойт. Кандай десе, күмөн, дайыма күмөндө. Эмне кылып атат, кандай болот? Ошол эле мезгилде субхана эркектер да көп. Өзүлөрү мисалы 5-6 айлап Россияга кетип калат. Анан кеткен аз келген субхана үйүнө келип аялдарды сабайт, ким менен жүрдүң? Туурабы? Болбосо ал шариаттын өзүндө бул нерсе сени 5-6 айга чейин өзүңдүн аялыңды чыштап кетип калуу деген нерсе жок. Болбойт нерсе чыштап кетүү. Бирок субхана эмне кеттиң? Кызыл кекиртек дала жерге секиртет болуп, субханалла, ушу окат кылайын, тигинде үй салайын деп кеттиң. Бирок эмне жүрөгүңдө ушул нерсе жеп атат сен келгенде. Анткени себеп шайтан, адам кейпиндеги болгон шайтандар сен кеткенден үйүңө мында бир адам кирип атты деп көрө албас бирөөдө келип айтып коюшу мүмкүн. Туурабы? Ушундай да. Чагымчы деген чагымчы. Ошол эле мезгилде субханалла, аялдар сен ким менен жүрөсүң? Кайда жүрөсүң? Керелден кечке тундрада тоңуп жаткан эрине эмнекен сен ким менен жүрөсүң деши мүмкүн, туурабы? Мунун бардыгы тең мындай айтканда шариатка каршы жашоо болгон себебинен, пайгамбар көрсөткөн жашоодон каршы болгон себебинен субханалла ушул акыбалга келдик. Канча деген аялдарыңыздарды азыр эмнекен ошак жака жөнөтүңүздөр, заграницага жөнөттүңөр, дагы бир ишке жөнөттүңүздөр. Ошону жөнөтүп коюп туруп, анан кийин аяктан эмне кылып жүрдүң, ким менен жүрдүң, карасаң күнүгө кырылыш. Кудай сактасын. Бул нерсенин баардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жашоого каршы тургандар. Бактылуу үй бүлө болом десеңиздер, жашоону субханалла оңдой десеңер, анда шариатта пайгамбар көрсөткөндөй кылган аракет кылыңыздар. Ар бир маселеңерди биринчи мисалса, бирөө Россияга кеткен тат, бир нерсе дамылга келиш керек. Дамыла мен ушундай кетейин деп атам. Кандай кылайын? Кандай жолу бар? Мен эмне кылайын? Мисалса мага келе турган болсо мен эч качан жалгыз кетпе, бар, аялыңды ала кет деп айтам. Балдарыңды бияка ата-энеңе чыдап кое турган болсоң дагы ала кеткин деп айтам. Же болбосо, андай ала албай калып кете болсо, "О, тырмагыңдын кирин сор" дейм анда, барба деп айтам. Мага бир суроо берип турган болсо мен дайыма ушуну жооп берем. Бармагыңдын кирин сор, бул жерде отур. Билесиңерби, ырыскы деген, береке деген көп нерсеге байланган эмес. Көп нерсеге байланган эмес. Береке деген мындай эле нерсеге байланган. Көп нерсе алып келип, бир нерсе кыла албаган адамдарды көрүп атабыз. Эмне кылам ушу? Билбейм дейт. Ушунча иште билбейм дейт. Кээ тамаша айтып коем, каякта жүрсүң? Россияда. Россияда мындай күрөктөй эле акча табат деп уктум, чынбы деп коем да. Десем, устаз эми тамашалап сизге атайын келсем ушундай бир жок дейм. Кана эмне бар десем, ушу иштедим, эмне кылдың? Жок. Үйгө жөнөттүм, тигинте мындай кылдым. Карасаң жок. Ал ойлоп атат субханалла, мен көп тапсам эле, көп кылсам эле, мен жашоом оңолуп кетет экен. Жок. Актаган деле үйдө жашашта береке бар. Эгер акталган эле,
жөнөкөй эле полу крастетилген эле, жакшынакай эле мындай бир короңдун ичинде брусчатка тизилбей эле, жакшынакай эле кум төгүлгөн эле үйдө делечи кичине мындай жылмап оңдоп туруп, ошол үйдө кадимкидей эле жашай берсе болот. Ошол үйдө да бактылуу болсо болот, субхана. Ошондо үйдүн ичинде дин бар боло турган болсочу, керек болсо мындай азыр мына могул жерде мына карасаң евро ремонт. Бул жердечи эми жит келтире албайсың, только жана жит таткычтар чачыш керек. А бирок болсо актай турган үйдө мына бир актап кое турган болсоң эмне болот? Үйүң свежий болуп калат, машалла. Таза болуп калат, машалла. Кыймылдайсың кичине, белиң да түзөлө түшөт, кадимги ар бир нерседе кичинекей бир мээнет бар нерседечи аркасында бактылык бар, субханалла. Ошол нерсе мындай биз азыр жүрөктөрүбүздө бактысыз болгон себеби ушундай, эркек күйөөсү аялына ыраазы эмес. Эркек да аял да жашап аткан үйүнө ыраазы эмес. Жалаң кыздар төрөлсө ыраазы эмес. Жараң балдар төрөлсө ыраазы эмес. Курсаны күнүгө колбаса жесе ыраазы эмес. Күнүгө нан жесе ыраазылык жок. Мындай шүгүр айтуу деген нерсе жок болуп калганда, мына ошондо адамдар бактысыз болот. Демек эркек да аял да ыраазы болуп шүгүр айтканга үйрөнүш керек, субханалла. Мен көп угам ушул нерсени. Эмне бар айтам? Курсаң ачкабы? Жок. Үйүң барбы? Бар. Кийимиң бүтүнбү? Бүтүн. Эмне кылат десе, иштеп келиш керек болот. Эмне иштеп барып келиш керек болот? Бар турбай бардык, эми устаз, мындай, эмне кылып жанагындай ашык дөөлөт баш жарбайт да. Машина аны айтам, Аллаху акбар. Бар, кедейликтин эшигин ачып алыпсың дейбиз. Шүгүр кылбагандар эч качан бай болбойт. Бай болуп да кедей боло берет. Билесиңер турабы? Чоң бир аалымдын бирөөсүнө мындай бир сизге окшогон бизнесмендердин бирөөсү келип туруп, анан бир хадия кылсам, белек кылсам деген экен. Макул дептир, алам дейт, бирок сиз бай болсоңуз алам дептир. Макул, байсыңыз байым дептир. Канча миң дирхамың барса, баланча 100 000 дирхам бар. Машалла. Каалайсың дагы ошончо болушун десе, ооба деген экен. Анда сен кедей экенсиң дептир. Мен сени албайм деген экен да. Адамдын жүрөгү тойбой калган мезгилде эч качан бай боло албайт. Эч качан бай боло албайт. Шуну унутпаңыздар, субханалла. Үйүндө турган нерсеге ыраазы болбой калганда, субханалла, ошол үйдө үч этаж боло турган болсо дагы, эмнекен ошол жерде бактылуу боло албайт. Ошол үйдө бактылуу боло албайт ал жерде. Унутпагыла. Кайсы нерсеңер бар? Мына, эң эле жөнөкөй карасаң, бир пайгамбарыбыздын бир сонун сөзү бар. Муну караңыздар. Эгерде дейт, эртең менен турсаң, үйүңдө жей турган кичинекей бир мындай бир ботко болсо, бираз мындай сарит деп коет го, мындай шорпого чыланган мындай нан болсо, сарит. Бул эң мындай ошол мезгилде крутой тамак болгон да, сарит. Мына нанды шорпого, кичинекей бир шорпонун үстүнө мындай чылап туруп жешкен. Мына ошол боло турган болсо, жаныңда аялың болсо, балдарың чурулда ойноп аткан болсо, анан сыртка чыксаң согуш болбосо, мына ошол бактылуулук деген. Кайсы жерде тынчтык жок боло турган болсо, кайсы жерде тынчтык жок боло турган болсо, сени субхана красавчигиңен пайда барбы? Тим эле укмуш прическа коюп ал, зыңкыган Гуччинин кийимдерин кий керек болсо, үстүңдө норковый шуба болсун керек болсо, бүт нерсеңди бар. Бирок субхана эмнекен? Ыраазы эмессиң. Сен эч качан бактылуу болбойсуң. Эң машиненин эң жакшысын мине турган болсоң, бирок эмнекен? Кетип баратып, жаныңа жуу деп башка өтүп кетсе, ушундай алсам десең бактысызсың уже. Байкап атасыңарбы? Өтүп кетти бир машина, мындай карадың, нормальный машина экен, дедиң, бүттү, өлдүң, бүттү. Сен бактысызсың уже. Жүрөгүңдө субхана шүкүрчүлүк жок. Ошо себептен урматтуу байкелер, эжекелер, субханалла, өз үй бүлөңүздөрдү алооломтон оттон сактаңыздар. Иман менен, дин менен, башка жол жок. Мага көчө сонун бир сөз айтты бир байке. Аябай мындай дамылалар менен отурдум. Негизи устаздар менен отурган өзүнчө бир нур, ушундай бир мындай жүрөгүм жылып аябай эме болдум да, машалла. Ушундай сөздү айтты. Билбейм, силерге жагып жакпайм, мага бирөө жакты мага. Айтып берейин ошону? Ийинчи айтайынбы? Ушундай дебейсиз, мындай жандыраак болсоңар, машалла. Айтат. Биз дейт, кыргыздар дүйнөгө түрүшүмдүк бир нерсе чыгарып туруп атыбыз таанылбаса дагы дейт. Бирок биз иман менен атыбыз тааныла турган болсо биз кутулабыз дейт. Карасаң кандай сөз. Биз эч нерсе кыла албайт экенбиз. Бирок биз иман менен некен дүйнө өзүнө таанылып калыптырбыз уже. Ушул жагын байкашыбыз керек. Иман менен, илим менен, билим менен, диний маданият менен, субханалла. Бул нерсе чоң сөз. Аябай кандай дух берди да, мындай жан дүйнөм жыргай түштү машина. Чүн эле?
Биз мисалы алса чоң бир машина завод чыгарып, машина чыгарган жокпуз. Биз субханалла, бирок мына чыгарба деген жок. Идеяңар болсо чыгара бер. Просто айтайын деген нерсем, жан дүйнөңөрдүн бардыгын тең субханалла иманга бура турган болсокчу, эртеңки күндө биздин келечегибиз бар. Биздин келечегибиз бир гана иман менен. Башка нерсе менен келечек издебегиле. Мына балаңардын келечеги Оксфорддо окушта эмес. Балаңардын жакшы гимназияларда окушта эмес. Унутпагыла. Балаңардын келечеги иманда. Иман менен тарбиялагыла балдарыңарды. Машалла, эгерде эртеңки күндө ошо колунда 5 диплому болбосо дагы, бирок иманы бар боло турган болсо, 10 сотук жерине кичинекей бир нерсени айдап алыпчы, ошого шүгүр айтып сени багып турат. Эгерде сиз мына иман эң чоң келечек, мына биздин айтабыз да, мындай балдарга вложение кылыш керек. Ооба, вложение кылабыз, бирок иманына вложение кылабыз. Ошонун иманына мээнет кылабыз, субханалла. Иманын карайбыз, башка нерсесин эмес. Анткени ошо имандын ичинде бардык нерсе бар. Адеп ахлак дагы бар, маданият да бар, этика, эстетика дагы бар. Бардык нерсе ошо, байлык да ошонун ичинде. Ушундай нерсе. Бир жолу ушундай болду. Мен өзү чоң окуу жайда окуйт элем. Бирок чоң окуу жайдан чыгып туруп мен медресеге кирип алдым. Медресеге кирип алдым. Атам аябай эме болду. Эй, акмак деди мага. Келесо мени иштебейт. Анан айтып, "О, эми атаң эмне дейсиң эми? Урушуп атат, точно билесиң да." Бирок ушундай экен, Алланын кудуретинде, бирок ошондо эми жашооңду кантип өткөзөсүң? Ай, молдо байганын көрдүң беле? Ой, сен молдо болуп кимди жыргатасың? Деген сөздөр болгон эле. Бул сөздү баарыңар айтасыңар. Бул менин атамдын айткан сөзү, бул мен үчүн дагы, силер үчүн да сабак азыр. Көрсө ушундай экен да. Алла Таалам билет бизге эмне керек экен. Бирок Алла билген үчүн иман келтиргиле деп айткан. Алла билет силер менен бизге эмне керек. Эгер иман келтирсеңер кутулдук, иман келтирбесе тутулду болду. Биринчиси ушу элек, аялга да, эркекке дагы. Аллах айтып атат, иман келтиргиле. Жөн эле эмес. Анан ошондо мындай бир капа болгом. Чын эле. Эми ал киши жашсаң, мындай бир 19-20 элесиң, ойлоносуң кезинде, эмне кылам эми, кандай кылам? Анан бир ой салат экен. Бирок Алланын кудурети, ошондо бир оозунан бир сөз чыккан эле да. Мында бир оозунан бир сөз чыккан, бул эми Алла сүйлөттү деп айтабыз. Бир нерсе эме, мен сүйлөдүм эмес, Алла сүйлөттү. Атай иншалла сизди Кудай буйрса дүйнөсүн кыдыртам. Ажыга жылга барасыз иншалла. Ушундай бир чоң үйлөр салып берем сизге. Эң жакшы машинада алып берем. Десем, жалчап кетип калган. Бар ушундай айтсаңар аз кээ бирлер атаңар эмне дейт? Айтат, жалчап дейт да тура, келесо дейт да тура. Мындай ой ушундай экен да. Көп адамдардын оюнда, субханалла. Эмне экен, дүйнө биринчи орунга коюп калган. Мына ошол кайсы үйдө дүйнө биринчи орунга коюлуп калса, ошол үйгө бактысыздыктын, кедейчиликтин, рахатсыздыктын эшиги ачылып кирди деген сөз экен. Эми айтайын десем, аз атам ошондой эле. Атам аз ошондой эле, субханалла. О 75-ке чыккан киши, бирок эң акыркы үлгүдө, бардык нерсе эң акыркы үлгүдө. Меккеге каалаган убагында барат, каалаган жерине барат, дүйнө дейин деген нерсем ушундай. Демек, дайыма, мына силер үй бүлө куруп аткан, үй бүлө дайыма жакшы ниетте болушту, жакшы сөз сүйлөгөндү өзүңөргө дагы, аялдарыңарга дагы, балдарыңарга да үйрөтүңүздөр. Мына ошондо иншалла ошол үйлөргө сөзсүз бактылык келет иншалла. Имандын негизинде. Аракет кылабызбы?